көйгөйдү чечүү жолуна жардам бере аласыңар. Көйгөй чыдай кандай толтура, мен азыр силер көрбөгөн көйгөйдү да санап беришим. Бирок баардык көйгөйдүн чече турган нерсеси бул финансы. Ошо финанс улагынан жардам бере аласыңар. Биз эмне жөнүндө карапайым мектеп түзүлгөн эмес да. Эми мындай да. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен өзүм Октябрь айлык өкмөттүн башчысы Акмулда. Көйгөйдү көтөрүп чыгып телевизорго көрсөтүп койгон жеңил. Мисалы, жана таза суу боюнча көрсөтүп атасыңар, маман таза суу жок, көйгөйдү. Телевизорго чыкты, айыл өкмөт иштебейт. Ошол таза сууну чечиш үчүн 2003-жылы ошол проектини мен өзүм чуркап жүрүп тартып келгем. Эң биринчи элибизди жакшылап ойготуш керек. Себеби бүгүнкү күндө төлөм 18 сом. Теге бир киши башына 18 сомду төлөбөгөндөн ошондой көйгөйлөр пайда болуп атат. Балдар кетип атат. Ал жерде зарплата 2,5 эле миң. Иштебейт. Силер болсо көрсөтүп коюп иштебейт атат. Айылга келип, ошол көйгөйдү көтөргөндөн кийин бизге келсеңер, чогуу бир тараптуу эмес, карап, анан элге түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, анда жылат, ага чейин жылбайт. Койт, имдап келсеңер. Мен дайым айтам. Азыр Сооронбай Жээнбековду Октябрь айлык өкмөт тапкан койсоңор да чечилбейт. Себеби анын биринчи финансын чечиш керек. Экинчи, азыр сиз айтып атасыз трансформация боюнча. Бийликтегилер айтып атат. Бүт баарын жергиликтүү айыл өкмөттөргө бергенбиздер. Бирок биздин колубуздун баары мыйзам менен байлап койгон. Эртең шайлоо болот. Шайлоодо мыйзам чыгара турганын шайлаш керек. Тууганыңды же болбосо жакшы сүйлөгөндө эмес. Ошондо мыйзамдар туура болот. Трансформация менен 1,5 жыл болду. О жерде айыл өкмөттөр барбаганыбыз калган жок. Өзүбүздүн акчабыз менен да барып атабыз. Бир эле нерсе туура эмес болсо кайра жиберип атат. Монун баары туура эмес экен. Хотя 97-жылы 2-февралда Кастанайдан чыгып жер реформа болуп атканда 600 канча гектар жер өкмөттүн